саламатсыздарбы? Өзүңүздөр боюнча тааныштырып кетсеңиздер. Мен Мурзакулов Алгазбек Бактыбекович. Мен Мондошева Нуржаз, бул жактын келинчеги. Кайсы жактан болосуздар өзүңүздөр? Биз өзүбүз Каракөл шаарынан болобуз. Анан Антоновкада жашайбыз. Үйдү кайсы жактан алдыңыздар? Үйдү Москва районунан ушу Петровка айылынан алдык. Канча миллионго кандай билип калдыңыздар? Биринчи ишендиңиздерби? Ошонун баарын айтып Биз кетсеңиздер. мындаган башында. Получается, Инстаграмдан, анан кийин Ютубтан эле көрчүк. Көрүп, жөн эле информация, жөн эле получается, андай электрондук информация алып жүргөнбүз. Анан кийин биринчи февраль келдик. Бетме бет Бахтияр байке менен консультация алдык. Анан кийин 2 февраль келип, эртеси күнү келип, первоначальный взнос төлөп, услугасын төлөп, очередке туруп кеттик. Бир күн келип туруп эле эртеси күнү туруп кеттиңерби? Ооба. Бир күн туруп, үйгө барып, үйдө ата-энеси менен сүйлөшүп, анан неме болуп, апам менен эртеси күнү апам менен жолдошмокко келип, анан очередке туруп кетишти да. Ага чейин канча ойлондуңуздар? Ишендиңиздерби сразу эле же кандай болду? Жок, мындай болгон. Айттым ошо интернеттен эле көргөнбүз. Анан кийин 1-2 кишиден угуп калдык да. Келип, анан кийин ошол жака барбайсыңарбы? Ага чейин получается биз банктарды кыдырганбыз. Банктарды кыдырып, алардын жана проценттерин эсептетип, мындай кылсак бизге невыгодно тура келбеген жок да. Анан кийин баардыгы эле получается жаштарга да мындай шарт түзүлбөптү да банктардачы. Берилбейт экен көп учурдачы. Гос организацияда иштегендерге берилет экен токочу. Биз получается как коммерческий организация иштеген үчүн мына ушуга келип алып атабыз да. Очередиңиздер канча айда келди? Ровно 4 айда. 4 айда келди. 4 айда келди. Канча ай деп ойлодуңуздар? Ишенген жокпуз чындыгында да. Очередибиз бат эле келип калды 4 айда. Бул жактан канча айда келет деп айтылды эле негизи? Плюс-минус 6 айда. 6 айда келди. 6 айда келген, анан кийин 2 февраль турганбыз, 2 июнь чалышты. 2-чы. Сумманы айтып койсоңуз. Сумма 2 миллион сомго турганбыз. 500 миң сом төлөгөнбүз первоначальный взнос. Услугасын 80 миң сом төлөдүк. 4%. Айына канча төлөп атасыздар? Айына азыр мен получается 9 жылга бөлүндү. 15.125 сом төлөп атабыз. Хорошо. Эмне үчүн 9 жылга бөлдүңүздөр? Эл 10 жылда төлөп атат же? Жок, мындай калды. Бизде первоначально эме болгола 12,5 миң сомдун ай сайын төлөй турган кылып договор түзүлгөн. Ошондочу. Анан 12,5 миң сомдон 3 жол төлөдүк. Анан кийин ошол сумманы кемитти. Анан кийин үйүбүз дагы 1,955 миң сомго айланды да. Ошондон ушундай калды суммабыз. 9 жылга. 9 жылга бөлдүрүп койдук. Боринки жаныбызда эжелер отурат э. Булар да азыр ар сарда ишенебизби же ишенбейбизби деп ар сарда абалда турушат да. Ушундай эжелерге, байкелерге кандай Жок, ишениш керек экен. Анан кийин ишениш керек өзүңдө, анан кийин сатып аткан киши да ишениш керек экен. Көп учурда сатып аткан киши ишенбей коет экен, ал жердечи. Алдап кетесиң керек. Жок, андай алдоо нерсе жок бул жерде. Бүт прозрачный. Оформление болгондо кандай болду биринчи сиздерге? Мага оформление болду. Үйдө. Оформление болду, анан кийин келечекке получается залогко койуп. Залогко койуп бердик да.